Саламатсыздар достор. Кутман таң, барыңыздарга салам. Сіздерге бүгін тағы бір жақсы жаңылық бойынша бөлішіп қойын отам. Мынау ПЦР тест бойынша біздің чет өлкөгө өзгөчө ошо Орусияга кетип аткан мигрант мекендештерибизден көп мындай бир суроо талаптар болуп, ушул түйшүккө түшүп аткан жагдайларын көп айтып калды эле. Жакшы эле угулуп атабыз сиздерге. Угулуп атабы достор, айтып койсоңуздар. Жакшы. Урматтуу достор, Орусиянын сан главврачы ушул үстүбүздөгү жылдын 17 октябрында токтом чыгарган. Ал токтомдо ушул ПЦР тесттин талап кылынуусун официалдуу түрдө Орусия жокко чыгарган да. Ал 20 күнү жарыяланып, 21-нен баштап күчүнө кирди. Мындайча айтканда, урматтуу мекендештер, кимде ким Орусияга учуп аткан болсо, эч кандай ПЦР тест тапшырбайсыздар. Эсиңиздерде болсо, буга чейин дал ушул жерден мен аэропорттон бир жагдайды чагылдырган элек. Азыр биз сиздерге айтайын деп жаткан жагдайыбыз ошол. Андыктан эч бириңиздер камсана болуп, кабатырланып, ПЦР тест тапшырыш керек деген маселени ойлонбой эле койсоңуздар болот. Азыр биз аэропорттун сурап билүү, маалымат алуу кеңсесинде турабыз. Саламатсызбы эже? Бул үндү кошпосоңуз болот да? Бизге ПЦР тест боюнча официалдуу маалымат айтып кое аласыздар? Бүгүнкү күндө алынып атабы, кандай болуп атат? Жок. 21 октябрдан отмена болду. Авиакомпаниялардын өкүлдөрү бизге айтты. Аларга келген приказ боюнча биз ошол основанияны пассажирлерге айтып атабыз. Мындайча айтканда, чоң рахмат эже. Анда мындайча айтканда, биздин мекендештерибиз Орусияга учуп атканда эч бир камсана болуп кабатырланбай эле коюш керек. 21 октябрдан баштап таптакыр талап кылынбай калды. Жок, кылынбай. Чоң рахмат. Мына урматтуу достор, биякта эсиңизде болсо, баягыда биз сураганбыз, дал ушул Медикана деген компания. Саламатсызбы? ПЦР тест боюнча бир маалымат деме кылып атабыз. Талап кылынбай калды да. 21-нен баштап эч бир аэропорттун кызматкерлери, авиакомпаниялар жарандарды түйшүккө салбайт. Чоң рахмат. Мына достор, ушул маалыматты башкалар менен бөлүшүп айтып койсоңуздар болот. Мындан ары буйруса эч бир жанагындай ПЦР тест тапшырыш керек деген суроолор болбой эле койсо болот. Урматтуу достор, биз азыр Ош шаарына келдик. Ушул Оштогу кайрылуулар боюнча бир-эки жагдайлар бар. Мына ушул маселелерди буйруса алдыда дагы сиздерге ачыктайбыз. Бар болуңуздар. Биздин жаңы чыгарылышыбыз YouTube'га жарыяланды. Анан бүгүн дагы ушул
биздин Ош шаарынын тургундарынын көйгөйлөрүн, ошолордун маселесин чагылдырганы келдик. Барыңыздарга ийгиликтүү күн бар болуңуздар достор.